Жалал Абадтын Акман айылындагы датка менен кеминдеги көмөк жардамды бириктире турган аба чубалгылары тартылып бүтүп калды. Тагыраак айтканда 2 подстанцияны кошуу үчүн 929 тирөөч коюлушу керек. Учурда анын 917си орнотулуп, дагы 12си калды. Опоралар жалаң тоонун башына, чокуларга, зоонун кырларына коюлууда. Кыскасы энергетиктер үчүн аба чубалгыларын тартуу кыйынчылыкты жаратууда. Биз азыр Жумгалдагы 40 кыз белинде турабыз. Бул жакка тирөөчтөрдү тургузуу өтө оор болууда. Тагыраак айтканда, бул жактын рельефи татаал болгондуктан тирөөчтөрдү тургузууда көп кыйынчылыктар чыгууда. Тирөөчтөрдү коюудагы татаал трасса ушул 40 кыз бели. Климаты да оор болгондуктан бул аймакта иштин башталганына 2 гана жума болду. Белде дагы эле кар жатат. Аяктап калды июнь айы. 2 жума болду, ушул жерди техника коюп атып араң жолду ачышты да. Мына бүгүн ушул жерде араң жумуш эми араң жүрүп атат да. Не кар беле жолдо? Жолдун баары көчкү, кар кетпей калды. Быйыл катаал, аябай катаал болду да. Мына ушул жерде азыр 0 градус болуп атат. Климаттык катаал жерге кубаттуу күчтүү тирөөчтөр коюлууда. Анткени шамалга жана жаан-чачынга туруштук бергендей болуш керек. Могул усиление барат атайын да. Себеби могул жерде 30 мм чейин ушул жерде кар туруп калат зымдаргачы. Ошол салмакты ошону көтөрүш керек. Шамал болот, ошону көтөрүш керек. Үзүлбөш керек. Ошон үчүн атайын тартылган зымдар, столбор атайын, бүт атайын жасалган ушундай татаал шартка, катаал шартка эсептелген. Эң бийик жерге коюлган тирөөчтү 15ке жакын киши тургузууда. Бир опораны кураштырып, чубалгысын тартуу үчүн 2 күн кетет. Опора бул эң бийик жерде турат, 3186 бийиктикте деңиз деңгээлинен. 57 тонна өзүн салмагы 36 метр бийиктикте турат. 30 августта ири долбоор болгон датка кемин толугу менен бүтсө, Кыргызстан энергетикалык көз карандысыздыкка жетет. Анткени ушул күнгө чейин Токтогул КЭСинде өндүрүлгөн электр жарыгы өлкөнүн түндүгүнө Өзбекстан жана Казакстан аркылуу келет. Бул өлкөлөргө транзит үчүн эле $8-9 миллион төлөп жатабыз. Гүлнара Касымбекова, Эсен Турабукеев, Коомдук 1 канал, Жумгал району.